Гүлжигит Калыков. Болгон жазам, сөз жазам, бирок аларды элге тартуулагандан уялам. Миллионердин үй бүлөсүндө төрөлгөн бала. Эним экөөбүз коробкачы болдук, бутылкачы болдук. Жалгыз эле кур намыстанан үнүң болсо эле ал менен алыс кете албайсың. Мен утсам экен деп дубаа тилек кыласыңар да, деп атпайбы. Ошондо казак бала аябай маанилүү сөз айтты да. Ийгилик келгенден кийинки жашоо. Мен ала качып кетишти, отуруп калдым, кечирип кой. Күн көркүрөп, жамгыр төктү. Гүлжигит Калыков конкурстардан ийгилик жаратпаса, айып ошо Гүлжигитти карайт беле? Ийгиликтер жаратып келгендейин деле карабай койгон. Ак сүйдөн ай, көңүл калуу көп экен. 30 жаштын уламар хей жагында. Салам достор. Биз ийгилик жолу деген подкастыбызды баштап, коногубуз кыргыздын сыймыгы болгон, кыргыздын эстрадасында салымы өтө чоң. Өзүнүн өнөрү менен, өзүнүн адамгерчилиги менен, өзүнүн элге кылган, маданиятка кылган кызматы менен аты таанылган Гүлжигит Калыков. Рахмат. Абдан көп мактап койдуңуз. Кыргызда баа жакшы сөз бар эмеспи? Мактаган кыз тойдун алдында курсагына суук тийгизе алат дегенчи. Ошондой эле болсо экен. Жок, өзүмдөй экен туугандар. Мактоону көтөрө ала турган адамга мактоону айтат экенсиң. Ал эми мактоону көтөрө албай турган адамдар мактана турган эчтекеси жок болсо дагы Мактана берет. Анан ошого ойлойм, Кудайым өзү ар бир адамга өзү көтөрө ала тургандай бир намыс, көтөрө ала турган дөөлөт, көтөрө ала турган жакшылык, ийгилик берет да. Бирок сенин ойлойм бериле турган сага ийгиликтин бир ашып кетсе 20%-ын бүгүн сен колдондуң да. Сен ийгилигиң дагы көп. Сен кыргыздын маданиятына, өнөрүнө кызмат кыла турган дагы жолуң узак. Мен ошого ишенем, жана биздин көрөрмандар ошого күбө болсун. Себеби дегенде бир жакшы сөз уктум мен. Reacting анан creating деген англисче сөз бар. Экөө тең бир эле тамгадан турат экен, эки сөз тең. Котормосу reacting деген реакция кылуу, мындай бир амал кылуу, ал эми creating деген создавать, мындай жаратуу. Ошого биз бир жашоонун бир периоду өтөт экен, биз реакция кылат экенбиз. Бирөө биз үчүн бир абалды түз берет, бир шартты түз берет. Мисалы конкурс уюштурат бирөө, Евразия жылдызы деп. Гүлжигит Калыков ошо конкурска реакция кылып барып катышат дагы, ошо реакциясынын натыйжасын алып туруп жеңиш алып келет. Эми ошол сен реакция кылган периодуң өткөндөн кийин сен creating, жаратуу деңгээлине келесиң да. Жаратуу деңгээлине келгенде Гүлжигит Калыков келечектеги муундарга Евразия жылдызы сыяктуу бир площадка. Евразия жылдызы болбосо башка бир мындай өнөр жаатында, маданият жаатында бир түзө турган, адамдарга шарт түз бере турган бир деңгээлге жеттиң да. Сен акылың дагы, тажрыйбаң дагы, билимиң дагы бүттүгү ошол деңгээлге көтөрүлдү. Эми ошол боюнча мисалы биринчи суроо сенин баягы реакция кылып, амал кылган кездериңе бир кайрылалы дос. Эң биринчи конкурс Екатеринбург болду. Буга чейин деги эле мындай конкурска катышам, конкурска барам дегенден мурун адамдын ичинде биринчи мен ырдайм, мен ырчы болом деген бир дем болот да. Ошо дем деги кайсы жылга, кайсыл маалга жана ким аркылуу ошол нерсе пайда болду да мындай. Кимге таандык ошол түрткү? Алгач ушул ийгилик жол аттуу подкастка биринчилерден болуп жоопкерчиликти сезип, ушул кандай десем, чакырганыңыздарга ыраазычылык билдирем. Себеби бул мен үчүн чоң жоопкерчилик, сиздер үчүн дагы бул азыркы учурдагы бир жоопкерчиликтүү адамдар болуш керек деп ойлойм. Себеби бул ар бир нерсени баштап жатканда сөзсүз түрдө бир кыйынчылыктар болот. Бир жерде кемчиликтер болот, бир жерде наоборот сонун баштап кеткен күндөр болот. Алгач ыраазычылык билдирем. Ушул жоопкерчиликтүү бала деп чакырганыңыздарга. Анан сиз суроолорду берип жатсаңыз, бир канат байлап балалга учуп кеттим да.
сиз суроолорду берип атасыз. Мен көз алдымда болсо ошол ийгилик жолу, чыгармачылык жолу, негизи эле ырга кандай келип калгам, ошонун баарын кайрадан эстеп отурдум. Бул 2009 жылга чейин эле дети 2003 жылдары балалык кезде мектеп жашымда конкурстарга барчумун. 14 жашындабы? 14 жашымда, 13 жашымда эле ал кезде алгач спортко көп кызыкчумун. Футбол ойночумун, күрөшчүмүн. Ошол нерсе меники болуш керек деп сезчүмүн да. Анан музыкант эжекебиз мектептеги эле Светлана Анатольевна деген бул эжебиз профессионал окшойт. Слуху күчтүү инсан болгондуктан ошол балдардын арасында 30 канча баланын арасында ырдап отурган жерден эле байкап калган экен. Анан байкап калып эле Гүлжигит, можно тебя после учебы? Останься, пожалуйста, на 5 минут деп туруп эле анан Бул кайсы мектеп болуп атат ошондо? бул Новопавловкадагы экинчи мектеп. Бүгүнкү күндө Чыңгыз Айтматов атындагы экинчи мектеп болуп калды. Ал кезде жөн эле Новопавловка 2 мектеби болчу. Эмнегедир ушул бир жумада бир эле жолу музыка сабагы болчу. Анан аябай күтчүмүн да. Ошол жерден выплеск энергии и позитивный, и негативный бир жумада болгон баягы топтолуп калган энергетиканын баарын ошол жерден аябай ырдап чыгарып алчу окшоймун. Кээ бирлер деле айтат го, баягы тоого барып кыйкырып алсам эс алып калдым деген сыяктуучу. Анын сыгарындай музыка сабагынан ошол канча бир 30-40 баланын арасынан как раз ушул 7-класста, биз 8-класста 2 класска бөлүнгөнбүз. Себеби мектепте ошол биздин класста 54 бала болуп кеткен да, бир класста. Анан бир партага 3-төн 4төн отуруп калганбыз. Демек ошол 40-50 баланын арасына балким укпайт дегенби, аябай кыйкырып ырдачу экенмин. Анан ошону эжекебиз байкап калып, сабактан кийин келип кетчи деди. Сабактан кийин барсам эле ырдатып көрүп, распевка кылдырып, нары чоюп, бери чоюп, болгон билген ырларымды ырдатып атып, анан Гүлжигит, сен дагы келишиң керек деп эле анан күнүгө барып калдым. Баягы выплеск энергии жумасына бир эмес, күнүгө болуп калды. Күнүгө болуп калды да. Мага жумасына бир эле жолу жетет экен да, көрсөчү. Анан аягында тажап баштадым. Футболго кетким келип баштады, күрөшкө кетким келип баштады. Анан бир жолу футболго кетип калгам, барбай элечи. Мындай жүрөктө деле көп неметкен жок да, жаткан жок да. Бир жумада эле бир эле жолу жетет окшойт деген ойдо. Футбол ойноп атсам, Сергей Владимирович деген тренерибиз бар болчу, ошого келип, Гүлжигит кандай ойнойт футболду? Бул бала келечекте чоң футболист боло алабы? Менин көз карашым боюнча бул чоң ырчы боло алат. Эгер чоң футболист боло алса, анда калтырам мен бияка. Эгер сиз андай сезим жок болсо деп тренер менен сүйлөшүп атат. Анда Гүлжигитти мага бергиле деп. Сергей Владимирович мени карап күлүп туруп эле барды койду да. Сенден футболист чыкпайт деппи? Футболист чыкпайт окшойт деди го дейм. Таарынган бойдон эле ойноп турайынчы десем, Гүлжигит бар, сен мына эжең чакырып, менден да улуу, сыйлайлы деди. Эгер окшошпосо кайра келесиң деди. Анан күнүгө сабактан кийин ушундай репетиция кылып баштадык. Анан ар бир класстан бирден жакшы ырдаган балдар да болуптур эжекебизчи. Бир 20 чакты бала болчубуз. Анан күнүгө бирден кетип отуруп эле аягында мен калдым. Баягы слабое звено деп коет да, тилер таштап кетиптир. Баягы эметип электен өтүп отуруп, аягында мен калып турмун. Анан мен райондук конкурска алып барды. Гүлжигит ушул жерге барып ырдасаң окумуш болот, сон болот. Ага чейин бир мектепте линейкалар көп болот го, ушул линейкадан бир кызды чыгарып алып аябай мактаган да. Райондук конкурска барып экинчи месте алып келди. Анан сонун болду деп эле мактап атса, линейкадагылар кол чабып, ушундай сыяктуу бир нерсе кылыш керек экен деп койгом мен дагычы. Ушундай ийгилик жаратыш керек экен деп койгом. Анан райондук конкурска барасың десе эле анан ошону эстеп кеттим. Анда барайын дедим. Эмне ыр менен? Биз башында жанагы Советский Союзда жазылган Бахмутовдун ырларын ырдачубуз. Крылатые качели деген сыяктуу, прекрасная далёка, Беловежская пуща деген сыяктуу ушундай ырларды ырдачубуз. Анан ошолордун баарын жаттап алып, ал кезде бала переходной возрастты жаңыдан болуп аткан учур. Үнүм болсо альт, женский голос да, ипичке голос менен барып, азыркы күндө запистер бар. Конокторго же болсо тааныштарыма угуссам таң калышат да, ушул сенсиң бе, кыздын үнү го депчи. Жана машина времидеги ырдалган сыяктуу эле кичинекей бала ырдайт го. Ошондой сыяктуу голос менен, үн менен, альт голос менен ырдачубуз. Анан конкурстарга барып райондон өтүп кеттим. Биринчи жыл эле. Анан областка да өттүм. Анан областтан ары өтпөй калдым. Областтыкы каякта? Область болсо, мисалы үчүн районный болсо, Сокулук районунун ичинен эле тандалат. Ошол жактан биринчи, экинчи орун алат, анан областка өтөт да. Областка өткөндөн кийин бүт область боюнча. Ал жерден биринчини алсаңыз республика болот. Анан сабактар калды, футбол калды. Сабактардан бошотулдум.
математиканы жаман көрсө элем. Как раз бошодум. Анан математика болор деле. Тиги немеге районго чакыртып атышат деп эле бүт көчөдө жүрөсүң да. Сабактарды жакшы окуй калдык бирок ошонун аркасы менен. Бирок апам мугалим болчу да. Коркчумун мен сабактан качкандан. Биздин мектеп мындай П-образный. Пнын бир бурчунда апамдын немеси кабинети болчу, 17-чи кабинет. Терезеси ар дайым жылуу убакта ачык болуп турчу да. Анан ошол жерден сабактан качканда тепкичтен түшүп турган акырын клумбалардан жашынып эңкейип келип турган анан каччубуз да. Ошол күндөрдү эстесем азыр балалыкка баргандай болдум. Эми айта берсе көп болмок экен. Өзү мындай да, мисалы мен ойлойм, бир орусча айтылат да, усиливай сильное деген бар да. Советтер Союзунун мындай билим берүү системасы жаман эмес. Кудайга шүкүр, мен да ошол доордо окуп калдым. Баягы бүт тармакта математика, химия, физика, биология, история бардыгына мындай бир кетесиң да, бирок адамдын кайсыл тармакта таланты, мүмкүнчүлүгү, дити көбүрөөк болсо ошого басым жасаш керекпи дейм да. Анан сен ал тандоону өзүң эле чечип койгон турбайсың, башка сабактардын баарын жыйыштырып. Бир обидный жери бар да. Конкурстарга кышында барабыз. Анан чогуу барган башка мектептерден келген балдардын ата энелери жанында термосторго сүт чай балдары менен көтөрүп алган, бутерброддору жанында. Мен жанымда эч ким жок да. Мен жанымда багыш мугалимим эле. Бирок мугалим багыш ачка калтырчу эмес. Анан Гүлжигит, ты не переживай. Деп эле, пойдем чайку попьем, пойдем я тебе бутербродик сделала деп эле анан өзүм экинчи апамдай эле карады да. Ал кезде биз баягы көп балалуу үй бүлөдөнбүз. 5 бир тууганмын. Анан ата энем ошол бирөөсү студент, бирөөсү мектепте. Баарына жетишпейт. Баарына жетишпейт да, чын ачыгын айтканда жетишпейт. Биз ушул аң сезим мындай толук болуп калган мезгилден баштап эле иштеп баштадык бизчи. Биздин үй бүлөбүз. Эжекем өзүнчө, байкем өзүнчө талаада иштейт. Эжем болсо бир напитоктарды бир термоска коюп алып өзүнчө сатат. Эним экөөбүз коробка чогулттук, бутылка чогулттук, базарларда канча тенселеп жүрдүк. Түшкө чейин мектепте 1-2 кружок кандай бүттү базарга кеттиң. Апам Максим бозо сатчу эле, ошондо оор канистрлерди көтөрүп алып автобуска чогулуп 44-чү автобус бар чын ошол базарга чейин. Ошол автобустун остановкага чейин көтөрүп барышы дагы бир 300-400 метр азап болчу да. Анан ал кезде баягы Джет Ли, Брюс Линин кинолору, Жан-Клод Ван Дамдын кинолору жанагы кровавый спорттор чыгып аткан кез чоң ойгондо Жекичен болосуң деп эле чыдап эле 100 чейин санайсың, канистрди көтөрүп алып бир аз салсың, кайра 100 чейин санайсың. Кинодо тренировкасына ошолор көз алдыңда да тренировканы эстейсиң. Анан ошентип жүрүп кыйынчылык өттү негизи. Алар да түшүнсө болот. Апам базарда азыр биздин үй бүлөнү багат деген ойдо жүрөт да байкушум деп. Ошондо эле бала кезде сезишкем. Анан тескерисинче тагдырдын бир татаал жолуна чоңойгон балдардын күчтүүрөөк болобу, зирек болот. Ушундай бир жоопкерчиликтүү болобу, башкача көз карашта турмушка баягы канчалык баланын ата энесинин колунда бар болсо, канчалык берген сайын бала ошончолук расслабляться этип турбайбы. Анан канчалык жок болсо, ал ошончо тырмышып отуруп бир ийгиликтерди жаратат окшойт деген ойдомун. Жакшы сөз бар. Башы катуунун арты таттуу деген бар да. Анан элестет, мисалы Гүлжигит Калыков миллионердин үй бүлөсүндө төрөлгөн бала. Футбол жакшы көрөт. Барселонага футбольный клубка киргизип, жылына 50.000 евро төлөп окутуп атат. Ичем деген ичет, кийем деген кийет. Анан ошондо Евразия жылдызын ким жеңет эле, Азербайжанга барып кыргыздын желегин ким көтөрөт эле. Менимче ойлойм, бул ар бир адамдын ошо жашоодо мындай миссия дейт да. Миссиясы бар да. Анан сен именно ушул үй бүлөдө төрөлүшүң керек болчу. Сен именно ушу 5 бир тууган болушуң керек болчу. Буйрук. Сен кичекейиңен курсагың кичине ач болуп чоңоюшуң керек болчу. Кутуруп кетпеш үчүн. Кийин ийгилик келгенде ошону баардыгын көтөрө турган күч, акыл, сабыр ошонун артында бар да. Фундамент ошол балда коюп баштаган. Азыр баягы мугалим Эжекең экинчи апаң болуп калган. Ошол киши барбы азыр? Бар. Майрамдарда барып белек кылып сүйлөшүп турганга аракет кылам. Менимче сен чет мамлекетте ийгиликтерге жетишкенде ал экинчи апаң ыйлап эле отурса керек да экранда. Баары ыйлашкан. Конкурс мындай жүргөн да, ошол 2012 жылы жана Уткан Евразия жылдызы конкурсунда 6 мамлекетке барганбыз.
ар бир мамлекетке барганда ошол мамлекеттин тилинде ырдаш керек болчу. Анан өтө чоң жоопкерчилик, баратканда эле онор берет, онордун бирөөсүн тандайсың, бир жуманын ичинде жатташ керек. бир жуманын ичинде результат көргөзүп коюш керек. Мисалы үчүн биринчи күнү Азербайжанга учуп бардык дейли. Баратканда жолдон ыр тандайбыз, онордун бирөөсүн. Үчүнчү күнү оркестр менен репетиция кылып калыш керек да ошондо. Оркестр болсо ошол ырдын барган күнү эле кайсыларды тандадың, экинчи күнү бир аз ырдатып көрүп, тоналисин тактап алып туруп анан алар даярданып баштайт. Кааласаң ошол оркестровканы видеого тартып алып, баягы наушниктер менен өзүнчө даярдана берсең болот. Анан бул өтө чоң жоопкерчилик жана кыйынчылыкты туудурду. Биринчиден мен азербайжан тилин билбейм. Экинчиден ыр тандаш керек. Ырдын маанисин түшүнүш керек, аны баягы жүрөк менен ырдап жеткизиш үчүн. Дикция, произношениени, Ритмге түшүш керек, ритмге өтүш керек, тональность аябай көп. Оркестр менен чогуу дирижерду карап ырдап үйрөнүш керек. Ошонун баары бир жуманын ичинде. Анан анысасы келгенсип өзүң мекен тилиңде да бир ырды ырдайсың. Ошондуктан өз мекен тилиңдеги ырды колдон келишинче баягы угуп жаттап жүргөн ырларды тандаганга аракет кылып аттым. 6 мамлекетке барганда 6 башка ырбы? Кыргыз тилинде. 6 башка ыр. Мен ойлоп 6 турдум. башка ошол мамлекеттин тилинде. Жамгыр төктөн эле ырдады деп ойлоп аткам да. Жок. Мисалы үчүн биз Казакстанга барганда мен Алия деген казакча ырдадым. Анан кыргызча эсте жок, дагы башка ырдагам. Азербайжанга барганда азербайжанча бир ырдайсың, дагы кыргызча бир ырдайсың. Ошол жалпысынан 12 ырдайсың да. Ар бир мамлекетке барганда ошол жолдон эле ыр тандап алыш керек да. Себеби конкурс биринчи күн бүттү дегенде эле, мисалы үчүн Кыргызстандан Турцияга кетип атабыз да. Түркчө ырды тандап алыш керек да. Себеби конкурсанттар да, музыканттар да, алар да жөн адамдар эмес да. Алар дагы жакшы ырды тандап алат да. Конкурсный ырды, ийгиликтүү ырды тандап алат. Ошон үчүн сен дагы жулунушуң керек да. Жулунуп өзүңө жаккан сөздөрүн жаттай алган ырды тандап алып, ана ошол ар бир этап ошол. Ошентип 6 жыл болгон болчу. Ошол бир аз кыйынчылык болду мен үчүн. Анан группалаштар келгенде көп сурашты достор. Азербайжан кандай экен, Кипр кандай экен, Ашхабад кандай экен дегенде мен айттым да. Чын айтсам эсимде жок депчи. Себеби мен ал жерде сырт жакты көргөнгө, актын кооздугу менен ырахаттанганга мүмкүнчүлүк жок болду. Только репетиция болуп. Физикалык түрдө мен чынында по факту ошол жерде болоттум. Бирок духовно, морально жоопкерчиликтин баарын топтоп туруп анан мен өзүмдүн үйдөмдө болоттум да. Ырдын текстин кармап алып, наушниктерди салып алып, кайра өзүң очередин күтүп репетиция кылганга, анан ошол эле учурда кийим маселеси да бар болчу. Булар кийимди алар даярдап бербейби? Ар бир конкурсант өзүбү? Конкурсант өзү даярдайт. Кыргызстандан мен ошол 6 мамлекетке тең кийимди даярдап кеткем. Бияктан бир эжеге баргам, тактап айтканда барганбыз. Ал кезде Канат Култаев байкебиз менен иштешчүмүн. Анан болгондон размерлерди ченеп калды дагы. Анан ар бир мамлекетке ырдын тематикасына жараша костюмдар даярдаганбыз да. Кээде ушундай күндөр болот да, эртең конкурс деген күнү бүгүн кечинде костюм келет да. Салып жиберет. Анан кийип көрөсүң, бир жери жетишпейт, бир жери ашыкча болуп калат. Ошентип отуруп анан ыр даярдаш керек, ыр тандаш керек, тональность, ритм, ырдын мааниси, дикция, ырдын котормосу, анан кайра костюм, анан чач жасалган, ошентип отуруп аябай чоң жоопкерчилик болгон болчу. Чет мамлекетке баргандын эчтекеси деле болбоптурбу? Эчтекеси деле болгон жок. Кипрге барганда эсимде, бир эртең менен туруп балконго чыксам, мандарин өстүрүптүр. Мандариндер өстүрүптүр да, биякта мандарин өсөт турбайбы деп анан ушуну алып жесек болобу десек болот деди. Анан ошону алып конкурсанттар менен жеп, анан дагы бир жери жума күндөрү сөзсүз түрдө жума намазга барчубуз. Кайсы мамлекетте болбосок дагы. Ардак деген казак бала 5 маал намазда болчу. Анан калгандары кээде барат, кээде барбайт. Ардак экөөбүз жума сайын сөзсүз түрдө барабыз. Кайсы мамлекетте болбойлу ошол жумага барчубуз. Анан конкурстун акыркы күнү деген күнү, эртең финал деген күнү. 5өөбүз тең бардык да. Силер беркилерди мусулман кылып кондурбайсыңарбы? Беркилер эми баягы башка кыйынчылык түшкөндө Кудайды эстейт го адам баласы негизи элечи. Анан конкурстун аягына жакыныракпы? Конкурстун эртең финал деген күнү эми эч ким билбейт да кандай келатат. Кичине очколор менен очколор өзүнүкүн кылат, жюри өзүнүн ой пикирин айтат. Ошол эле учурда эң жоопкерчиликтүү, эң маанилүүсү бул деген конкурсантты эл тандайт да. Эң СМС менен, СМС добуш менен. Мисалы үчүн Турция өзүнүн түрк жаранына добуш бере албайт.
Азербайжан, Кыргызстан. жа болбосо кайсыл элдин саны көп болсо ошол эле жеңип кетмек да. Бирок андан да эмес. Бул жерде деген баягы элдин жаран коэффициентин да караганда, процентный соотношениясынчы. Булар аябай адилеттүү кылган. Анан жанакындай да, кыргыздар кыргыздарга добуш бере албайт болчу. Ошонусу дагы өтө маанилүү болчу. Бул деген кеп демек сен бул конкурста ийгиликке жетишиң башка элдердин көңүлүнө туура келген. Башка 5 мамлекеттин көңүлүнө толгону да. Анан бир кызыктуу окуя болду. Ошол Турцияда жума намазга бартабыз баарыбыз. Арабызда жана Азербайжан Жавидан деген бала аябай шустур болчу. Ала бала деп сүйлөчү да. Жигиттер, силер эми сөзсүз түрдө бул суроону бергендин деле кажети жок го дейт. Себеби аз барганда ар бириңер мен утсам экен деп дуа тилек кыласыңар да, деп атпайбы. Анан баары эле ооба мен дуа өзүм утсам экен дейм, өзүм утсам экен. Анан ошондо казак бала аябай маанилүү сөз айтты да. Мен андай дуа кылбайм дейт. Мен жаратканга мындай дуа кылам дейт. Эгер ушул конкурс мага керек болсо, жеңиш мага керек болсо, ушул жеңиштин аркасы менен эгер мен бузула турган болсом, же бир туура эмес иштерди кыла турган болсом, көрүнүштөр болсо туура эмес, анда мага кереги жок. Эгер бул жеңиш мага ийгилик алып келсе, пайдалуу болсо, мен намазымды дагы бекемдесе, мен аркылуу көп адам намазга келсе деген сыяктуу өзүнүн диний көз караштары бар экен. Эгер ошондой болсо, анда бул жеңишти жараткан мага бере көр деген сыяктуу дуа кылам дегенде баарыбыз ооз чалып калдык да. Вот мы эгоисты депчи. Эгоист рубайсыбыз көрсө деп. Негизи кызыктуу күндөр көп эле болгон. Могу сен айтып атпайсыңбы, 6 мамлекетти кыдырып, мамлекет көргөндөй болгон жокмун депчи. Теги Канат Бегалиев деген биздин теги балбаныбыз бар. Ооба. Олимпиада оюн күмүш медалын жеңүүчүсү. Айтор кыргыздын эң мыкты балбандарынын бири. Финалда Француз менен чыккан. Ооба. Ошол күрөш бүтүп, карьерасын токтотуп, анан кийин Америкага келинчеги менен сапарга барып келди да. Анан келгенде Канат кандай барып келдиң, жакшыбы десем, өмке дейт, мен күрөшүп жүргөндө дүйнөнүн көп мамлекетин кыдыргам дейт, бирок биринчи жолу чет мамлекетке баргандай болдум дейт да. Көрсө, биздин балбандар дагы азыр мына Акжол Махмудов, Айсулуу Тыныбекова, Жоламан Шаршембеков, Мээрим Жуманазаровалар, булар өтө көп мамлекет кыдырат. Бирок сендей эле болуп, булар барганда автобус, борцовский зал, тренировка, жатакана, соревнования болуп эле келип калышат экен да. Анан кийин бул менен айтат, ар кесиптин артында өзүнүн кыйынчылыгы бар деген сөз да. Элден сыртында көрүнүшү мүмкүн, Гүлжигит Калыков Турцияга кетти, Европага кетти, бияка кетти да, бирок сен конкурс менен барганда акта жер кезем, эл кыдырам, турист болом, сейилдейм деген максат эмес. Кыргыздын намысы үчүн келдим, уят болбоюн, кыргыз үчүн жакшы өз өнөрүмдү көрсөтөйүн деп барасың да. Анан ийгилик келди. Ийгилик келгенден кийинки жашоо. Бул өтө кызыктуу тема да. Мисалы, сен айтып атпайсыңбы, кичинекейибизде бир туугандарыбыз көп, апабызга жардам беребиз деп, баягы айран сүт саткан күндөр болгон, жарма саткан күндөр болгон депчи. Ошол кезде тууган ас болот да. Жокко эсе. Ал кезде тууган жокко эсе. Качан Гүлжигит Калыков Евразия жылдызы болду, качан кыргыз эстрадасынын шоу-бизнесинин жылдызы болду дегенде тууган көйдү. Көйдү кадимкидей. Аларга кандай мамиле кылдың? Жакшы эле. Таш ыргытканга аш ыргыт деген бар го Кыргызда. Балким башка бирөө болсо алар эмне кылып койду эле. Мен кыйналганда каякта эле деген сыяктуу сөздөр айтылышы мүмкүн. Бирок тескерисинче ошол мүнөттөрдө туугандар тартылып, баягы ата энебизди орусча айтканда признавать этпей жүргөндөр келип, ай казкем айраш деп баштаган кезде ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып казыр баркаңарды көтөрө алууга деген ойдо болдум да мен. Эң сонун. Себеби дегенде Семетей атабызды өлтүрөбүз дешкен да. Манасынын тукуму үзүлсүн деп өлтүрөбүз деген, бирок Семетей кайра Кыргызстанга кайтып келип, элине журтуна келгенде атасынан калган айкөлдүктү көрсөтүп, Кыргызга хан болду да. Бул деген сөз сенде да ошол айкөлдүк бар экен. Атай Өмүрзаков деген Кыргыздын дагы чыгаан инсаны бар. Баягы бий дүйнөсүндөгү эң мыкты жигиттердин бири. Ал баягы атасынын туугандары менен кабырлашпай, ошо апасы менен, өзүнүн тайже тайкелери менен чоңойгон экен. Анан баягы Чехияга барып, жеңиштүү болуп, бактан 100 000 евро утуп,
Кыргызстанга келгенде мага чалат. Өрөк байке, атамдын туугандары пайда болуп мага жолугабыз, сен акең болом, абаң болом, эжең болом деп атат, мен эмне кылам деп менден кеңеш сурады. Анан ушу мен сен айткан сөздү мен да ошондо айттым да. Айттым, атай, атаң менен апаңдын болгон мамилеси бул алардын өзүнүн ич ара мамилеси. Бирок журт сеники, тууган сеники. Сен ушул учур менен колдонуп, өзүңдүн ата журтуң менен мамилеңди түзөп, ата журтуңдун кызматын кылганга башыңды байлай бер. Анан кем болбойсуң деп айткан да. Бул дагы болсо, адам Кудай мисалы сага ийгилик берет, ошол ийгиликти кандай көтөрө алдың, ошо кандай мамиле кылдың деп сынайт да. Сен текеберленип жанагындай айткандай, мен ачка жүргөндө же ошо конкурска кетип атканда кийиңер мага бир $100 берип койдуңар эле дей турган болсоң, мүмкүн андан кийинки ийгилигиң токтомок да. Анан бүгүнкү күнү сен ийгиликтүү болуп, бүгүнкү күнү үй бүлө чакалуу болуп, Кыргызстандын дагы деле ушу алдыңкы саптагы эң мыкты чыгармачыл инсан болгонун бир себеби сенин көтөрүмдүүлүгүң. Эми көтөрүмдүүлүк боюнча келечекте элестетели, Гүлжигит Калыков маданият министри болду. Адам мындай экен да, мен мындай болсом, ошондой болгондо мен баланча ишти кылат элем деген бир максаты менен келет дагы. Президент болом дегендер президент болсо мындай кылам, депутат болом деген депутат болсо мындай кылам деп ушинтип бир максат коюп, бир тизмек даярдап келе берет да. Элестеттик, Гүлжигит Калыков маданият министрлиги болду. Маданиятты түп тамырынан өзгөртүп кыла турган бүт 2 жыл бар бир тизген колунда. Эмне кылат ошондо Гүлжигит? Бул өтө татаал суроо экен. Бул тууралуу ойлор келген. Бул ойду мага жакындар сунуштаган. Сен билимиң бар, тиешелүү университеттерди бүткөнсүң, акыл эсиң ордунда, ийгиликтерди жараткансың, кийин өзүңдүн талапкерлигиңди ушул сиз айткан сыяктуу кесиптерге сунуштасаң болот деген ойду айткан болчу. Бул нерсе деле бир жакшы болуш керек деп ойлойм, бирок мага жарашпайт болуш керек. Себеби мен Кыргыз Республикасынын маданият министрин менден дагы бир 20 эсе билимдүү, тажрыйбалуу, театрды түшүнгөн, искусствону түшүнгөн, сүрөт тармагын түшүргөн, скульптур тармагын түшүнгөн, ар тараптуу ар бир жерде иштеп келген тажрыйбасы бар инсанды көрө алам. Балким мен болсом чыгармачылыктагы музыканттарга көбүрөөк басым жасап коюшум мүмкүн. Ал эми башка тармактарга кала бериши мүмкүн деген ойлор бар. Балким ал жагын деле аракет кылмакмын, бирок ар бир инсан өзүнүн ишин, билген ишин жакшы кылса, ийгиликтери көбүрөөк болуш керек. Менден дагы мисалы үчүн мындай суроолорду мага көп беришет. Гүлжигит, сен ыр жазасыңбы? Өзүң ырларыңды эмнеге ырдабайсың дейт. Мен ыр жазам, оон жазам, сөз жазам, бирок аларды элге тартуулагандан уялам. Себеби сөз жазыш үчүн кээ бир акындар бар, тубаса берилген, кээ бирлер атайын окуган канча жыл, оон жазыш үчүн композиторствону бала кезинен баштап окуган, бүгүнкү күндө дагы өздөштүрүп келет. Тиешелүү билими бар. Ошол инсандар өзүнүн жумушун жакшы билген инсандар келип туруп бир результат, бир натыйжа чыгарса, мен аткаруучу катары ошону жакшы аткарып берсем, сонун болуш керек деген ойдомун. Анан эгер балким менин огондорум деле жакшы болушу мүмкүн, бирок башкалардын тамагын талашкым келбейт да. Ошол сыяктуу. Мен мындан бир нерсени өзүм таянакка чыгардым да. Мен бул менен аябай 100% кошулам. Себеби дегенде мындай экен да, кээ бир адамдар бир модель деп коет да, бир максат коюшат, же бирөөнү көрөт дагы айтат, мен точно ушундай болом дейт. Бирок ага же илими жетишпейт, же тажрыйбасы жетишпейт, же акылы жетишпейт. Бирок ошого баягы мүдөө коюп умтулуп берет. Мен ойлойм, кайсыл адам эмне иш менен алек болбосун, ошол иштин майын чыгарса эле өнүгүү болот. Баягы 5 манжа ар бир өзүнүн функциясын аткарат да. Чыпалак кылган нерсени бармак кыла албайт, сөмө кылган нерсени аты жок кыла албайт. Айтор биз качан кыргыздар ортоң менен көргөз алган нерсени башка менен көргөз албайсың. Эчим намызына тие албайсың. Ошол сымактуу маанисин бере албайсың. Ошол сыяктуу ойлойм, биз ар бирибиз 5 манжа болсок, ар бир манжа өзүнүн эле ишин кылса туура да. Мен да ошого кошулам. Ошого мисалы бүгүнкү маданият министрлигине мен аябай ыраазымын. Алар чын эле баягы өзүнүн жумушун билген инсандар отурат.
иштерин кылып атат. Мен ойлойм сен экөөбүз ушу чыгармачылык жаатын эле ошол эгер дүйнөсүн өнүктүрүп өстүрө турган болсок, биздин кылган функциябыз, миссиябыз ошол, салымыбыз ошол болот да. Биздин көрөрмандар деле угуп отурса керек, конкурска катышкан адамда бир гана үн болгону жетиштүүбү дегенде сенин ой жүгүртүүң, айткан жоопторуң, сенин баягы маселеге кылган көз караштарың баардыгы конкурста ийгиликтүү болуп, конкурска катышуу бир гана үн жетиштүүбү деген суроого түп тамырынан жооп баягы өзү аныктап койдубу дейм да. Себеби дегенде баягы келечекте мен ырчы болот элем, Кыргызстан намысын көтөрөт элем, конкурстарга катышат элем деген биздин келечек моон бөбөктөргө, инсандарга, жарандарга. Гүлжигит Байкеңердей болуп билим алыш керек экен, спорт менен машыгыш керек экен, тарбиялуу, адептүү болуш керек экен. Үн гана болсо конкурстан жеңишке жетишүү мүмкүнбү өзү? Мисалы сен конкурска катышуу. Менин оюмча үн бул маанилүү факторлордун бири эле. Сөзсүз түрдө конкурска катышыш үчүн вокалдык конкурс болгондон кийин сөзсүз түрдө үнгө чоң басым жасайт. Бирок ошол үнү менен балким если повезет, бир эле конкурсту, эки конкурсту жеңиши мүмкүн. Бирок башка факторлор дагы бар да. Бул үндөн тышкары келбети, харизмасы, сахнада жүргөн турганы. Ошону менен биргеликте биз по Центральный Азиянын, Орто Азиянын өкүлдөрү болгондуктан бизде адамгерчилик деген нерсе да өтө чоң маанилүү нерсе бар, фактор бар. Ошо менен биргеликте чыгармачылыкта болобу, балким куруучу болобу же медик болобу, бул эме жоопкерчилик. Эң башкысы ушул үчөө болуш керек деп ойлойм. Бул жоопкерчилик, келбет, анан үн. Анан төртүнчүсү да бар, бул адамгерчилик. Үн демекчи, мисалы көп адамдар бар да, үнү бар да. Бирок бул баягы спорт менен салыштырганда любой адамда булчуң бар. Бирок баардыгы ошо булчуң менен турникке тартына алабы? Демек үндү да тарбиялаш керек. Сөзсүз түрдө кээрлинки жаратылыштан берген укмуш үнү бар да. Мисалы үчүн укмуш үнү бар. Ошо жетиштүү, жаратылыштан үн берилди. Жок, жетиштүү эмес ал. Мисалы сен кандай кылдың? Жанагы эжекең менен кантип машыктыңар эле? Ушул күнгө чейин машыгып турасыңбы өзү? Эжекем болгон үнүм бар эле экенин байкады да. Анан эжекем мага салым кошту. Бул техника, ошол үндү туура пайдалануу, дыхание. Ооба, сөзсүз түрдө дем алуу. Туура дем албасаң, ал үндүн 100% краскасын көргөзө албайсың, мисалы үчүнчү. Ошонун баарын эжекем койду. Жоопкерчиликти да ошол эжекем үйрөттү. Адамгерчилик болсо бул ата энемен берилген балким сапат болуш керек. Ал эми ошол жоопкерчиликти дагы эжекебиз үйрөттү. Себеби мен бир жолу бир маанилүү конкурстун алдында уктап калып, анан үйгө таң атпай келип алып, кечигип атабыз деп дарбазаны таңкалдатып, аябай урушуп аткан жерден өзүмдү аябай жаман начар сезип, бат-баттан даярданып чыккан болчумун да. Жоопкерчиликти да эжекебиз үйрөттү. Ошонун баары келип туруп анан биргеликке алып келет болуш керек деген ойдомун. Анан жалгыз эле кур намыс анан үнүң болсо эле ал менен алыс кете албайсың. Мен Америкада конкурска катышканда, чын айтайын, менден мыкты ырдаган бир жагы эле 100 адам бар болчу да. Баягы репетициялар болот да. Репетиция болгондо эле угасың да. Ырдаган угасың, ойлойсуң, вау дейсиң да, моуларды кантип ушуларды озуп өтөм депчи. Бирок сен айтмакчы, сахнага чыкканда калыстар тобу үнүң деле карабайт экен да. Алып жүргөнүңдү, кийимиңди, ырыңа жараша келбетиңди, хореографияны карайт экен. Көп мындай нерселер чогулуп отуруп анан кийин конкурсанттын мындай упайларын көрсөтөт экен да. Силер Азербайжанга баргандагы репетициядан бир кабарым бар да. Биздин көрөрмандарга айтып коеюн. Гүлжигит Калаков, Сталбек Жээнбеков, Адилет Айбек Бакытбеков, Бек Исраилов төртөө квартет болуп Азербайжанга барат. Анан кийин эң биринчи репетиция күнү чыгып туруп Бакыт Алишеровдун Ыр майрам деген ырын репетициядан ырдагандан кийин конкурсанттардын сөзү. Кудайым буйруса. Аны биз билбейбиз.
Кудайым буйруса биз экинчи орунга эле талапкерге талаша берели. Биринчи орун бул жигиттерди эч ким басып өтө албайт деп айтышыптыр да. Мен аны уккандан кийин ушунча баягы жүрөгүм толуп, бул баягы мен конкурс баштала электеги уккан кебим да. Мен баягы силерди узаткандан кийин ошо кандай болот экен, эмне болот экен деп ал кезде жаштар министрлиги бар болчу, ошо жаштар министри аркылуу маалымат алып аткам. Анан кийин ошо баягы ийгиликтүү келишет бекен деп анан кызыктар силердин репетицияңардагы башкалардын сөзүн уккандан кийин болду дедим. Биздин жигиттер жеңет деп. Аны айтмакчы элем. Ошондой эле болду. Гран-прини алып келдиңер. Анан ошого мен айтмакчы, баягы башкаларды укканда духум түшүп калган, чын айтайын. Духум түшүп калган, бирок үндөн башка бир факторлор менен алардан мүмкүн баягы кандайдыр бир калыстардын көңүлүнө туура келип, ийгилик болуп кеткен да. Анан ошо силердин дагы мисалы Турциядагы дагы бир күлкүмүштүү, бирок мага дагы деле намыс ошол нерсе. Көрөрмандар мүмкүн көргөндөр, көрбөгөндөргө айтып коеюн. Гүлжигит Калыков Турцияда ырдып атканда калыстар тобу ушунчалык Гүлжигитке суктанып, жакшы көрүп, анан калыстар тобунда бир аял жада калса Гүлжигиттин көйнөгүн чечишти сураган да. Андай да болгон болчу. Сиз спорт менен машыгасызбы? Анан ооба десе, көйнөгүңүздү чечип төшүңүздү көрсөтүп коесузбу? Дегенде Гүлжигит баягы эч уялбай, тартынбай эле көйнөгүн чечип туруп, анан кийин мына кыргыздын булчуңу ушундай болот деп көрсөтүп койгонун билем да. Ал кезде булчуң бар болчу. Азыр деле көрүнүп турат, азыр деле начар эмес. Мен айтарым, бул артист деген сөз толук болуш керек экен да. Келбетинен дагы, акылынан дагы, сөзүнөн дагы. Анан ошол эле туркиялык көрөрмандар мүмкүн айрымы сенин баягы үнүңдү, ырдаганыңды жактырса, ошол жерде сен тартынбай, тайманбай, анча мүмкүн жаш кыздар болсо сенин булчуңдарыңа суктанып калгандар. Айтор ийгиликтин арты көп нерселерден чогулуп отуруп, баягы кирпичтей болуп чогулуп отуруп, анан кийин дубал көтөрүлөт окшойт да. Анан азыркы сенин ошо бүт конкурстар өттү, бир ийгиликтерди багындырдың, ийгиликтерди жараттың. Бүгүнкү күнү Гүлжигиттин эртеңки пландары кандай? Кудай буйрса, ойлогон ой максаттарыбыз иш жүзүнө акырынан ашып келатат. Бул жаратканга чексиз ыраазымын. Биринчиден өзүмдү бактылуу сеземин. Себеби ата энемдин көзүтүрү бүгүнкү күндө ийгиликтерибизге сүйүнүп, өздөрүнүн баталарын берип келатышат. Экинчиден бактылуу жолдошмун, келинчегим бар, бактылуу атамын, 3 балам бар. Ошонун баары бир убакта максат болчу. Ал максаттын баарына жеттиң. Жетип атабыз буйрса. Бир убакта келинчегим экөөбүз бизде ушундай жөн эле бир оң жагында руль бар бир машинабыз болсо деп кыялданчубуз. Ошону келинчегимге койдоп, бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр жакшы унаабыз бар. Бир күндөрү бир комнат квартирабыз болчу дечи элек. Кудайга шүгүр заңкыйган үйдө жашап атабыз. Балалуу болсок дечи элек. Бүгүнкү күндө 3 баланы тарбиялап атабыз. Ошонун баары акырындан болуп келатат. Мен ата энем айтмакчы, бирөөнүн акысына кирбей, бирөөнүн акысын жебей, бирөө жөнүндө жаман сүйлөбөй, өзүң ишиңди так аткарып эле. Анан түз жүрсөң, ойлогон ой максаттарың баары орундала берет дегендейчи. Анан буйрса пландар көп. Алардын бири Кыргызстандын искусствосуна бир өзүң ордуңду калтырып кетүү, жаштарга жардам берүү. Бүгүнкү күндө конкурстарга деле катышпай калдык. Болгону ошо конкурска катышам деген жаштарга жол көргөзүп, кеңештерди берип, андан тышкары ошол билим берүү тууралуу ойлончу элем. Ал дагы иш жүзүнө ашты. Ошо Канат Байкен мектебинде вокал сабагынан берип иштеп калдым. Бир 3 жылдай иштедим. Анан жаштардын көз карашын түшүндүм, алардын музыкага болгон табитин түшүндүм, жоопкерчиликтери кандай экенин түшүндүм. Анан азырынча өзүм үчүн чечим чыгардым. Бул нерсе мен үчүн бир аз эрте экен. Балким бир 40тан ашкандан кийин деле 50гө чыкканда деле балдарга сабак берсең жетишчүдөй экенсиң. Азырынча бир убакыттын тардыгына байланыштуу
кеңеш берип турса болчу да экен да. А эми толук ошол жака берилип сабак бергенге эрте экен. Ошол сабак берсем деген ойлор бар эле, алар дагы баштан өттү. Мындан тышкары да башка пландар бар. Токтобой эле ырларды жазып, өзүбүздүн чыгармачылыкка салымыбызды кошо берсек деген. Андан тышкары да көп пландар барбы? Бул жеке пландар дагы бар. Алар тууралуу сөз кылбай эле койгондон коеюн. Бул эмеде мисалы ар бир эркектин бир чоң ийгилиги туура жарды тандоодо да. Себеби дегенде чыгармачыл инсандын жубайы болуш бул өтө чоң жоопкерчилик. Бул ар бир айымдын мындай колунан келе турган, ар бир айым көтөрө ала турган эмес жүк да. Баягы биздин көрөрмандарга деле кызык болсо керек, Гүлжигит Калыков жубайын кантип тандады, эмнесин карап тандады, жана бүгүнкү күнү Гүлжигит Калыков ушундай баягы бийик деңгээлде болуп турганына сен тандаган жубайыңдын салымы кандай? Жубайым башынан эле чыгармачылыкты колдойт. Бала кезде эле таанышканбыз. Алгаш жубайым болот деп деле ойлогон эмесмин. Болгону бир жакшы тарбиялуу кыз деп билчүмүн. Анан кийинчерээк эле ушу жубайга ылайыктуу окшойт деген ой келди. Анан ушу жакын сүйлөшүп отуруп эле үйлөнүп калдык. Бул конкурстан кийин болуп атат да. Конкурска чейин тааныш болчубуз. Жок, ошо айтам, мисалы жана Конкурстан кийин болот. Ооба, сезим конкурстан кийин болот. Конкурстан кийин келип атат да. Ооба, сезим конкурстан кийин эле келип атат. Гүлжигит Калыков конкурстардан ийгилик жаратпаса, ошол маалда номер 1 звезда болуп турбаса, биз баягы эркелетип айпошу деп коебуз. Айпошу Гүлжигитти карайт беле? Ийгиликтер жаратып келгенден деле карабай койгон да. Ийгиликтер жаратып келгенден деле сен мага жагып баштадың, кыз жигит болуп сүйлөшүп көрбөйлүбү десең, байке мен байкемиз да. Байке болуп жүрбөйсүз деп койгон да. Жакшы айттың, ийгил жаратып Тамак кургап кетип, суудан жутуп кайра барып кой деп анан ошентип отуруп, анан кийинчерээк баягы орустар айтмакчы, серьезныйраак сүйлөшүп баштадык. Анан ата-энебизди тааныштырдык, алар каршы болгон жок. Алгач апам чочулуп аткан. Шаарда чоңойгон, балкондо чоңойгон кыз экен, кандай болуп калат бул жагы. Күнөө биз өмүр бою жер тандашаган үйлөбүз да. Ооба. Келин болуп бере алабы, кызмат кыла алабы деп. Анда үйлөнгүчөктү алып келип тааныштырайын, анан байкайсыңар да. Деп анан үйгө алып келип таанышып, анда дагы айпошушардык кызда. Кыска юбканы кийип алып, майканы кийип алып барыптыр да. Сүрөт бар, кийин көрүп атпайсызбы? Бул жерде баягы эксплуатация кылыш үчүн алып келген жокпуз да. Үйдө оокат кылыш үчүн эмесчи. Бул баягы өмүр бою сени колдоп, жаныңда жүрчү, сенин балдарыңа тарбия берчү, жубай катары көрүп аткандан кийин ата-энебиз деле туура түшүндү. Балам тескерисинче кийин кайра Айперини тартынтпа, андан башка кыздарды караба деп калышты. Ошентип отуруп, 24 жашымда үйлөнөм деп атам айтып калдым. Үйлөнсөм болобу десем, атам эрте го, мен 27-имде үйлөнгөм, сен деле шашпай турчу деп койду. Бирок жаман ээлик болгом да. Анан 26-га чыккан атам баштады. Үйлөнбөйсүң деп. Мен үйлөнгүм келип атат, бирок тамашалай эле. Болду папа, үйлөнбөйм го. Да бир 5-6 жыл жүрө турайын деп чочутуп калдым алардычы. Себеби убагында мага эметпей болгон да. Жол бербей болгон да. Анан тамаша иретинде эле болчу. Анан ошентип 26 жашымда даярданып баштадык. 27 жашыбызда үйлөндүк. Сен атаң үйлөнгөн куракта үйлөндүсүң. Ошол куракта үйлөндүм. Кудайга шүгүр. Ошондо азыр 3 балаңардын улуусу канчага чыккалы? 3 балабыздын улуусу октябрда 7-ге чыгат буюрса. Кудай шүгүр. Октябрда 7-ге чыгат. Ар бир баланын ырыскысы бар деген да чын экен. Ал нерсеге толук ишенип калдым. Себеби ошол улуу балам мына төрөлөт деп аткан маалда биринчи квартирабызды алдык. Анан кызыбыз төрөлгөндө дагы жакшылыктар болду. Балам төрөлгөндө, үчүнчүсү төрөлүп атканда да андан чоңураак квартирага көчтүк. Ошентип ар бала өз ырыскысы менен деген нерсеге дагы ишенип калдым да. Анан кайненем да айткан болчу. Биздин кызыбыз аябай ийгилик алып келет. Бул биздин талисманыбыз, сага берип атабыз. Биздин кызыбыз төрөлгөндө кайнатаң жумушунан аябай чоң должностька көтөрүлгөн. Сенде да ийгилик болот, көрөсүң деген болчу. Анан үйлөнгөн жылы эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артист деген наам берип коет атпайбы. Анан айтпадым беле деп башташты да. Бирок менимче сен ушул доордо
эң жаш эмгек сиңирген артисттердин бири болдуң окшойт. Бул тарыхта экен. Тарыхтабы? Дагы деле ошондой экен, э? Ошондой экен. Канча жашында болду ошо? 27 жашында. 27 жашында. Бирок мен ушуну ойлойм, баягы биздин ошо музыка чөйрөсүндө, өнөр чөйрөсүндө жүргөндөргө 50-гө 60-ка чыгып калганда берип, анан кийин кээ бирлерин өлүп калгандан кийин берип эмес, Убагында берген жакшы. убагында берип койсо, мүмкүн ошо дагы дем күч берип, дагы бир жоопкерчилик сага кандай болду ошол? Мен үчүн да жоопкерчилик болду чоң. Мурун мисалы үчүн эми жаш мындай жеңил желпирларды ырдай берейинчи, ушундай клиптер тартып берейинчи деген ой болчу. Ооба. Анан бергенден кийин оор басырык турларга басым жасап калат экенсиң. Мааниси терең, вокалдык жактан оорураак. Бирок ал деле туура эмес экен. Аны да кылыш керек экен. Анан жеңил желпин да жазыш керек экен. Себеби ар бир тараптын өзүнүн каармандары бар Өзүнүн да. каарманы бар, туура. Анан оор басырык турларды деле ырдай берсең, улуулар молодец деп берет экен, жаштар жок деп берет экен да. Ошондон үчүн эки жакты тең бирдей карай бериш керек экен. Жалпысынан ошол нерсеге зациклиться этпей эле коюш керек экен да. Эмгек сиңиргенди алдың, молодец, иштеш керек деп турам деген. Унутуп коюп туруп, Аны деген унутуп коюп эле баягы жана мисалы үчүн токтоп 5 жыл калбай, окуп туруп дипломду. токтоп калбай. Ооба, 5 жыл окуп туруп дипломду алып туруп анан чаң басып эле бир жерде жатат го. Ошондой эле окуат экен тиги делечи. Ошондой эле көз караш болуш керек экен да. Анткени көбүрөөк мындай зацикливаться этип, көбүрөөк ойлоно берген сайын сен Ишиң токтойт, э? адашып баштайт экенсиң. Ошон үчүн мурдагыдай эле нук менен, мурдагы эле баягы эле гүл жигит, табитиңди жоготпой эле иштей бериш керек. эмгек сиңирген албаган эле гүл жигит болуп эле иштебей эле. Ошондой эле кылыш керек экен. Элестетели, эртең Гүлжигит Калыков эл артисти болду. Эң жаш эл артисти болду. Эл артист катары ошол наам, ошол деңгээл, бир кандайдыр бир сага бир мындай өзгөчөлүк, кандайдыр бир мындай элдин арасынан суурулуп көрүнүп кала тургандай бир сезим береби, керекпи ошол нерсе сага деги? Эмгек сиңиргенди алып көрдүк да. Умтулуу барбы дейм да, мындай эл артист Жок, умтулуу жок. Умтулуу жок. Бул өзү умтулуш керекпи деги ошо кагазга, мындай эмгек сиңирген артистке, эл артистке? Таптакыр умтулбаш керек экен. Тескерисинче бир ишти жакшы кыла аласың, ошону кылып жүрө бериш керек экен. Эл сени өзү жакшы көрүп, бийлик сени өзү жакшы көрүп, министерство сени өзү жакшы көрүп келип туруп анан баары чогулуп туруп эле могу жакшы бала. Буга уже берчү маал келди, же осы жаш кезинде эле берели деген сыяктуу чечимдер чыгарып өздөрү эле берип коет экен. Сен ошол нерсени ойлонуп эле мен могуну алам деп аракет кыла берген болбойт экен. Себеби ал нерсени сен өзүң сурап алган сыяктуу да болуп калат экен да. Мисалы үчүн мен могуну алышым керек деп умтула берсеңчи, максат баягы элге кызмат кылуу эмес, ошо кагаз болуп калат. Кагазга максат кызмат кылуу эмес, элге кызмат кылуу керек экен да. Элдин табитине жаксаң, иштей берсең, ал нерсе өзү эле келет экен да. Мисалы үчүн мен эл артист деген нерсени азыр таптакыр оюмда жок. Биринчиден жашмын, экинчиден чынында эле ошо эл артист наамын алганга эмгегим сиңе элек. Үчүнчүдөн аны алайын дегенде эле вообще мындай максат коюлган эмес. Мээде программирование жок да. Балким кийин 50 болобу, 60 болобу, 70 болобу, бербей деле өтүп кетсе деле, ага деле ыраазымын. Себеби эгер татыктуусуңбу өзү эле берет экен. Динара Акулова эжекем менен бир жолу сүйлөшүп отурсам, ошол кезде эжекем айтты да. Өмүрбек дейт, азыр эл артист наамын алган тизмекти дейт көтөрүп туруп, аттарын окуп бере турган болсом, балким 100%-тан бир 5%-ын таанырсың дейт да. Бирок Кудайга шүгүр дейт, Динара Акулова дегенди дейт, Оштон баштап Көлгө чейин, Таластан баштап Нарынга чейин баары тааныйт дейт да. Мага дейт, элимдин мени таанып, менин эмгегимди баалап, мени сүйгөнү жетиштүү дейт да. Ошондон кийин ушунча жүрөгүмө толду ошол сөз. Себеби дегенде чын эле максат бул наам, кагаз, медаль, орден болбош керек экен, эл болуш керек. Элди максат койсоң, вот сен айткандай, ошондо анан кийин эмгегиң жанат окшойт да. Бир нюанс бар, Умаке. Мисалы үчүн биздин кесип бул ырчылык, Ооба. Ырчылар элге бат таанылат, жана көп эл тааныйт. Анан бир жери бар, сиз жана суроо берип калгансыз, министр культура болсоң эмне кылат элең деген сыяктуучу.
министр культура ошол айтып атпадымбы жана художникти да караш керек, скульпторду да караш керек, театрда иштеген актерду да караш керек, орус драмдыкын да кыргыз драмдыкын да караш керек да. Анан кээ бир инсандар бар, ошол ишти сүйүп, бирөө сүрөтчү болгон, бирөө скульптор болгон, өз ишин мыкты аткарат, бирок бизге окшоп телевизордон, интернеттен чыкпагандыктан көбү тааныбайт да. Көрүнбөйт, бирок эмгеги зор. Ошол инсандарды да унутпаш керек деген ой бар да. Ошолорго бериш керек, Аларга да бериш керек. Мисалы үчүн эмгек сиңирген же эл артисти алыш үчүн элдин баары сени таанышы бул талап эмес. Ошол эл сезбесе дагы ошолорго кылган эмгегиңди, ошол жаатты, ошол тармакты көзөмөл кылган инсандар байкаш керек деген ойдомун да. Ошол жааттагы элдин арасына чыкпаган, аты көрүнбөгөн инсандарды астыга чыгаруу бир демилгеси болуш керек. Эгер эмгеги сиңсе чынында эле. Кээ бирлер бар да аябай көп иш кылган да, чынында эле көп иш кылган. Бирок ал нерсе көп талкууга алынбайт, интернет блоктардан көрүнбөйт, телевидение чыкпайт. Анан ошонун аркасы менен таанылбай калып кетет да, билинбей эле калып кетет. Жана Динара эженин сөзү ордуп атпайсызбы? 95%, 5% эле тааныйсың болуш керек депчи. Балким ошол 95%дын ичинде бир 50% ошондой адамдар да. Ооба, бизге көрүнбөгөн, бирок эмгеги зор. Эмгеги зорлор. Туура. Кыргыз эстрадасына киргенде кандай кыйынчылыктар жаралды? Себеби дегенде баягы эстраданын өзүнүн бир закондору бар экен да. Көп закон бар. Мисалы сен башында айткандай оор басырыктуу, мындай олуттуу, маңыздуу, маанилүү ырларды ырдасаң, улуу муундагылар эле жакшы кабыл алат экен дагы, мындай бүгүнкү сөз менен айтканда хайп болбойт да. Анан ар кандай баягы жеңил желпи тыктың тыш деген сыяктуу бир ырлар чыкса, бат эле зида болуп кетип атат да. Эстрадага кирүү, эстрадада өзүңдү алып жүрүү, ошо эстрадада бир кандайдыр бир ордуңду ээлөө, эмне кандай эмгек, кандай кыйынчылыктарды сага жаратты да? Бул фундаменттен эле болуш керек. Эгер жакшы ырдасаң, жана мен айткан нерселердин баары бул адамда болсо, ал бала кезинде ырдап баштаганда эле, баягы кыргызда жакшы сөз бар го. Болор бала богунан. Неэтикалык сөз го, бирок жана болор бала богунан деген сөз бар го. Ошол чын эле экен. Чынында эле таланты бар адам кийин баары бир суурулуп чыгат. Телевидение болсо болбосо деле, интернет болсо болбосо деле, кийин баары бир өзүнүн ордун табат экен да. Талгар Жакшылыков деген агай бар эле. Ошо быйыл өтүп кетти, тилекке каршы. Ал опера жаатындагы Кыргызстандын эң алдыңкы опера ырчысы болчу. Менин агайым болчу. Ошо Талгар агай мага бир кеңешин айтты да. Айттым да, агай, мага көп жаш балдар келип, Өмүрбек байке кантип жылдыз болсок деп суроо берет десем, айтат, сен аларга жооп бер дейт. Кантип жылдыз болсок деген максат койбосун, кантип жакшы ырдасак деген максат койсун дейт. Себеби жакшы ырдаган акыр аягы жылдыз болот дейт да. Анан баягы сен мектептен баштап мугалим менен ырдап жүрүп, такшалып, бышып отуруп, акыр аягы жылдыз болдуң. Жылдыз болуу максаты менен чыккандар көп, бирок бүгүн алар жок болду. Эмнегендир? Гүлжигит Калков дагы эле бар. Баягы сен менен атаандашып, хайп болуп, зида болгондор бүгүн жок. Эмнегендир? Ошого ойлойм, баягы сенин жолуң менен жүргөн инсандар, же болочок ырчылар сөзсүз жылдыз болуш керек да. Ошолорго ылайыктуу шарт түзүп берүү, сага окшогон, мага окшогон, Мербек Атабеков болсун, Султан Садыралиев болсун, ушундай алдыңкы биздин жаш ырчылар шарт түзүп берүү биздин милдетибизби дейм да. Сөзсүз түрдө. Анан жана сен мектеп деп калдың, консерватория бар, муз училищалар бар, Абдыраев бар, Көреңкеев бар. Булар баягы чын эле музыкага үйрөтөт, ырчыларды, аспап өнөрчүлөрүн даярдап чыгышат да. Эстрада жаатындагы мектеп ачуу деген максат барбы деги? Бул демилгени көтөрүп чыкса болот. Мен Азербайжанга барганда ошондо билдим, советтер учурундагы эң биринчи джазовый мектеп, джаз жаатындагы мектеп Азербайжанда ачылган экен. Ошондуктан азербайжандар биринчиден алардын вокалдык тааныйлары жаратылыштан берген өзүнүн бир сонун үндөрү бар. Анан экинчиден ошол джазовый мектеп ошол жакта ачылган үчүн аларда чоң түшүнүк бар да. Сиз өзүңүз билесиз, джаз бул оңой музыка эмес.
бул ар дайым тонналисттен тонналистка секирүү, ошол эле учурда ошону кармап кетүү, улантуу, фантазияларды, өзүңүн болгон фантазияңды элге тартуу болуп эсептелет. Бүгүнкү күндөгү алдыңкы ырчылардын бири, мисалы үчүн Россия эстрадасы деп коелу, Джонни деген бар эмеспи, мисалы үчүн. ооба. Ал өзү жана жеңил желпи ырларды ырдаган менен Порш Панамера, Кен по колено, бирок вокалдыктан абдан сонун экен да. Мен билишимче ал бала ошол Россиянын жакшы мектептерин окуган келгенсип, Американын жазуу мектебине барып окуп келген экен да. Бул эмнени айтат? Бул деген Кыргызстанда дагы ошол сыяктуу бир заманбап мектептерде, Багыттагы. заманбап багыттагы мектептерди ачыш керек деген ойдомун. Себеби мен өзүм деле консерваторияда окугам да. Ал жерде баягы Советтер Союзундагы билим берүү системасы калып калган да. Ал эми Советтер Союзу качан кулаган? 90-жылы кулаган. Андан бери 30 жыл өттү. Бирок билим берүү системасы ошол эле бойдон калган да. Бүгүнкү күндө замандын талабы башка да. Америка таптакыр башка кылымда жашап жүрөт. Биз таптакыр башка кылымда. Ошол эле мисалы үчүн Түштүк Корея башка кылымда. Ар биринин өзүнүн мамлекетинин өнүккөнүнө жараша музыкасы, көз карашы, ошол деңгээлдеги сапаттуу кийимдер, сапаттуу машиналар ошонун аркасынан болуп атпайбы. Менин деле оюм ошол. Балким биздин деле кыйын байкелер бар, мисалы үчүн Америкада Google'да иштеген, билим берүү системасында жаңы бир технологиялар, жаңы программаларды ойлоп таап аткан кыздар бар, мисалы үчүн. Анын баарын окуп көрүп билебиз. Ошолор балким передовые умы Кыргызстана. Ошол молодежь, ошолор келип туруп, балким бияктан бир жакшы айлык маянасын коюп берсе, ошолор өзүнүн билимин кыргыз эли үчүн тартууласа, музыка болсо музыка, башка жаат болсо башка жаат алдыга сүйрөсө болот болуш керек деген ойдомун да. Себеби ошол эле 5G Америкада бар интернет бизде деле бар да. Ооба. Биз аларды көрөбүз, бирок ошол нерсени чыгарбайбыз да. Колдонобуз. Мисалы үчүн дүйнөдө кандай сонун нерселер болуп атканын көрөбүз да, бирок жарата албайбыз. Бирок көрө алабыз. Биз жаратканга мүмкүнчүлүк бар да. Бул жактан Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө жакшы мектептер ачылып атат. Анын баары эле кандай десем, ачылып атат, бюджет бар, бөлүнүп атат. Бирок ошол мектепке кайра эле эски системаны, жаңы мектепке эски системаны алып келип койбой, ошол жаңы системаны алып келсе сонун болот беле деген ойдомун. Ошол сыяктуу эле жакшы мектептерди, заманбап мектептерди жок дегенде эле бир Россиядан бир жакшы кесиптин ээсин алып келип туруп жылдырса болот болуш керек деген ойдомун. Өнүктүрсө болот деген ойдомун. Мен ушул подкаст учурунда бир нерсени байкадым. Сенин кыргыз тилиңдеги сөз байлыгың. Сен окуган мектеп орус мектеп беле же кыргыз мектеп беле? Мен окуган мектеп Мугалимдериң орус экен. орус кыргыз мектеп. Сеники класс кыргыз беле орус беле? Класс кыргыз болчу. Бирок сеники ошо мен баягы көп орусча интервьюларыңда көргөм, чет жактагы сенин выступленияларыңды көргөм. Орусчаң дагы бир деңгээлде экен, кыргызча да бир деңгээлде экен. Орусчам бир аз төмөнүрөөк. Төмөнүрөөкпү? Бир 30га 70 го дейм. Кээде колдонуп кетем бирок. Ыңгайлуу маалда. Мен ойлойм, биз бүгүнкү күнү ошо биз кыргыз тилибизди мындай бир керектүү бир деңгээлге көтөрбөй атканыбыз дагы бир өкүндүрөт да. Ооба, бул аябай өкүндүрүчү нерсе. Анан кийин ошо сага окшогон мындай элдин алдында жүргөн, өзүнүн кумирлери бар, сен артыңан ээрчиген сенин угармандарың бар, ушундай инсандар ошо кыргыз тилине ушинтип сендей болуп басым жасап, өзүбүздөн эле баштай берсек, ойлойм арты жакшы да. Себеби дегенде Чубак ажы көз тирүүндө мени бир урушту. Чакырып айтат: "Өмүрбек, таксырым дейт, сиз эмнеге ырдабай калдыңыз, эмнеге чыкпай калдыңыз" дейт. Анан айттым: "Устаз, мен башка жумуштар менен алек болуп, ырчылыкка кичине убактым болбой атат. Бөлө албай атам" десем, айтат: "Сиз ырдабай калсаңыз, сиздин ордуңуз бош болбойт" дейт. Сиздин ордуңузга бирөө келет. Ал келсе, кандай маанидеги ырды ырдайт, өзүн кандай алып жүрөт, кандай өзүнүн күйөрмандарына үлгү берет, бир Кудай билет дейт. Ошого дейт, таксырым сиз өзүңүздүн ордуңузду бошотпоңуз. Сиз дейт 10 болсо дагы, 100 болсо дагы артыңыздан ээрчий турган, сизден үлгү ала турган күйөрмандарыңыз болот дейт.
ошолордун кызыкчылыгы үчүн, кызматы үчүн болсо дагы дейт, сиз ордуңузду ээлешиңиз керек деди да. Ошондон кийин Чубак ажыга мен сөз бергем. Мен өзүмдүн ордумду бошотпойм деп. Бирок кайра эле баягы тирилик менен, жумуш менен алек болуп кеткенден кийин Чубак ажы көзү өтүп кеткенде, ошол күндөн баштап мен айттым, Чубак ажыга сөз бергем депчи. Бул деген сөз Гүлжигит Калыковдун артында дагы миңдеген көрөрмандар бар. Миңдеген ошо жолун жолдоп үлгү ала турган инсандар бар. Ошолор үчүн Гүлжигит Калыковго эч качан чарчабаш керек, эч качан тайманбаш керек, эч качан бошобош керек. Анан алдыга бир кенен максаттарды коюп туруп ошонун баарын багындырыш керек. Ушундай мотивация жетишпей атты эле да. Сиз айтмакчы, жашоодогу тиричилик менен көп нерсе унутулуп кетет экен. Кээде чыгармачылыкка көңүл бура албай каласың. Көңүл бурайын деп жаңыдан кадам таштап баштасаң дагы бир нерселер башталат. Сиз айткан сөздөрдүн мааниси чоң. Анан өзүнүн орду бар. Көчө күнү дагы бир маанилүү мультфильм көрдүм. Проклятие Коко деген көрдүңүз беле? Ооба, көргөм. Музыканын гитарист болуу жөнүндө. Ошол жактан да бир мааниси терең экен да. Сен бири үйлөн эле адам болсоң, тиги болсо дүйнө жүзүндө болгон фанаттардын адамы деп атат да тигичи. Анан кээ бирде деген шоу бизнес ушундай нерсе экен. Жакшы адам болсоң ийгиликке жетишпей калчу дейсиң да. Сөзсүз түрдө бир нерседен баш тартыш керек, бир нерсени кыйыш керек. Бир нерсени башынан аттап өтүш керек. Бир нерсени башынан аттап өтүш керек. Бүгүнкү күндөгү мага жол бербей жаткан нерсе ушул да. Мисалы үчүн мен жакшы чыгармалар жазыш үчүн түнү менен иштеш керек да. Чыгармачыл инсандар билесиз, түнү менен жүрөт. Анан ошол эле учурда кечинде үйдө балаң келинчегиң күтүп турат. Анан каяктасың деп чалса, мисалы үчүн сиз жана айтпаңызбы, жубай чыгармачыл инсандын жубайы күчтүү болуш керек, түшүнүктүү болуш керек депчи. Кээ бирде көп учурда түшүнөт, бирок кээде сиздин вниманияңыз жетпегендиктен күлүп болсо дагы жумушуңду кыла бер деп коет, бирок сезип турасың да. Эртең элчи деген нерсени көз айтып атат, сөзү башка нерсени айтып атат да. Анан болбой эле жан дүйнөң тартат да кой деп. Көңүл алайын дейсиң. Көңүл алайын дейсиң. Ошонун аркасы менен балким бир определенный ийгилик жаралбай албай калышы мүмкүн деген ойду айткым келип атат да. Толук чыгармачылыкка кириш үчүн чыгармачылык адамдын мээси, акыл-эси, ою, жүрөгү, чыгармачылыкка болгон жана колу бош болуш керек. Ошондо чыгармачылык инсан качан бош болсо, качан канаттарын жая алса, ошондо чыгармачылыгын тартуулай алат экен да, толугу менен. Бир жерден кичине эле көңүл анан же барыш керек, же мындай кылыш керек деп калса эле ийгилик боло берет. Бирок 97% болуп калышы мүмкүн. Же 87% болуп калышы мүмкүн. 100% болуш үчүн 100% боштондук болуш керек экен чыгармачыл инсанга. Мен бир кеңеш айтайын. Бул мен багы сага эле эмес, биздин көрөрмандарга эмес, мен өзүмө да ошол сөздү айтып атам. Бир досум бар. Үй бүлөсү менен отуруп айтат. Же биз көп жеп баштадык дейт, же биз аз таап баштадык дейт да. Барган сайын жетишпей атат. Мисалы балдар чоңоюп атат да. Булар дагы 5-6 балалуу. Аны өзлөрү да мындай үй бүлөсү мындай здоровый, мындай балбан үй бүлө да, келинчеги дагы, өзү дагы, балдары дагы мындай томпойгон чоң бойлуу балдар, кыздары бар, жакшынакай. Айтат да, мисалы айына бир 30 000 сомго продукт алсак дейт, жетет эле дейт, азыр жетпей атат дейт да. Же тамакты азайталыбы, же көп табалыбы дейт да. Деп келинчеги күйөөсүнөн сурайт. Күйөөсү айтат, жаным сен кандай десиң ошондой кыласың. Кел дейт, арыктап, тамакты азайтып бара болбой дейт. Бул күндөн баштап 30 000 эмес, 50 000 продукт алалы дейт. Андан көрө көбүрөөк акча табалы дейт да. Бул болсо дагы аябай сонун мотивация болду да. Бул мен эмнени айткым келет, Гүлжигит. Мисалы, сен балдарың 3 балалуу болду. Мурун мисалы өзүңдү гана курсаң, тойгузсаң, кийин жубайың, ата-энең, азыр болсо балдарың кошулду, алардын жоопкерчилиги кошулду. Демек, сен баягы таап жүргөн, мисалы, $1000 деп коелу. $1000 5ке бөлүп жүрсөң, $200. Алар чоңойгон сайын сен убактың дагы тарып баштайт, акчаң дагы жетпей баштайт. Мүмкүн сен дагы күчтөнүп туруп, ушуну $5000 көтөрүп койбойсуңбу? Ошондо убактың дагы кенен болот. Болду, көтөрдүм. Бул деген сөз мындай да, Гүлжигит,
жүк оор болгон сайын күчтүү болсоң дагы көбүрөөк жүктү тарта аласың да. Анан сенде инсандар сөзсүз чыгармачылыкта өзүнүн ордун бошотпош керек. Биздин көрөрмандарга бир жакшы сүйүнчү кабарыбыз бар. Мен 2006 жылы Махаббатым деген ырды жазгам. Ошол ырдын жаңы ырдап чыгуусун, жаңы кавер версиясын мен ушу Гүлжигитке бердим эле. Кудайым буйруса, биздин көрөрмандар, музыканын сүйүүчүлөрү ошо Махаббатым деген ырды чыдамсыздык менен Гүлжигиттен күтөбүз. Күзгө чейин байке чыгарам деп сөз берген. Кудай Бул буйруса. жоопкерчиликти азыр мененки силердин көзүңөрчү мен Гүлжигит иниме илдим. Күзгө чейин клипи дагы, ыры дагы даяр болот, кудайым буйруса. Кудай буйруса. Анан кийин ушунун артында мисалы бул ырдын өзүнүн сүйүүчүлөрү болду. Бул ыр кандайдыр бир мындай бир махаббаттын символу сыяктуу болуп калды. Бирок кийинки жаңы поколенияга, кийинки муунга бул ырды дагы жаңыртып бериш керек болчу. Ошону сен алганыңа мен өтө сүйүндүм. Анан ушул сыяктуу эле мисалы Түгөлбай Казаков атабыздын Жамгыр төктүсүн, Жамгыр деген ырын сен ырдап чыккансың. Ага да жаңы күч дем бердиң дагы, элдин баары Гүлжигит Калыковдун ыры деп калды да. Ошол сыяктуу эле бизде унутулуп калган, ырдалбай калган мыкты жакшы чыгармалар бар. Анан сен өзүң айтмакчы, өзүң да ыр жазат экенсиң. Ошолордун баарынын биздин Кыргыздын мындай музыка фондун толтуруу сенин бир чоң милдетиңдин бириби дейм да. Сен үнүң берилди Кудайдан, сага харизма берилди, келбет берилди, баары берилди. Эми ошонун баардыгын колдонуп ишке ашыра турган сенден да. Махаббатыман тышкары да кандай проектти жаңыртуу деп мындай өзүңө бир пландаштырып атасың баягы биздин көрөрмандарга кичине огузуп коелу дагы, ошол өзүңдүн мойнуңа кайра жүк болуп калсын дагы, сен графиктен чыкпай туруп ушунун баарын бүтүр. Алгач рахмат сизге. Ишенип ошолорду бергениңизге. Мен билишимче аларды музыканы түшүнгөн көп эле инсандар келип сурады болуш керек сизден. Көптөр сурады. Көптөр сурады болуш керек. Ал нерсени мен сезип билип турам. Бүгүнкү күндө аранжировканы даярдап, клиптин сценарийсин да даярдап койгом. Керек болсо ошол ырды угуп атканда чыгармачылык инсандар да ушундай да, көрүүчүлөр үчүн айтып коеюн. Автоматтык түрдө көзүңүздү жумуп алып бир клипти көрсөңүз болот да. Сценарийин дагы ойлоп койсоңуз болот. Ошол нерсенин баары ойлонулган, даяр, анын баары жакын арада буюрса күзгө чейин сизге айтмакчы. Баягы сөз бергендей эле күзгө чейин чыгат. Андан тышкары сөзү улуу акын Алыкул Осмонов атабызга таандык. Обон Асанкалы Керимбаев атабыздын Сулууга деген ырын былтыр иштеп чыктык. Абдан сонунарго. Бул ырдын тарыхы дагы өтө сонун экен. Алыкул Осмонов атабыз өзү 30 жаштан бир аз өтүп жашаса дагы сонун ырларды жазып кеткен экен. Ошолордун бирөөсү ушул. Айдай деген апабызды жакшы көрүп, анан ушуларды жазыптыр. Анан апабыз айтыптыр, Айдай апабыз. Колун сураганбы, анан жөнүнө койчу дептир да. Мен билишимче сен аз эле жашайт экенсиң, анан мен өмүр бою азап тарткым келген жок дегенден кийин ушул ыр жазып чыккан экен, Сулууга деген. Кош жана эркем, кош дейсиң деген сөздөр бар эмеспи? Окумуш сөздөрү бар. Ошолорду ырдап чыккан болчубуз. Бул ырга да клип тартылды. Анан Элмирбек Иманалиев агабыздын Обонуна таандык. Сөзү Шайлообек Дүйшеев атабыздыкы. Карап деген ырды дагы азыр иштеп жаткан учурубуз. Ал дагы сонун ыр. Андан башка дагы бир жаңы, сиз айтмакчы, кыргыздардын ыр фондуна салымыңды кош дегениңизден жаңы ырларды дагы иштеп жаткан учурубуз. Ошонун баары буюрса, ушул жылдын эсебинен иш жүзүнө аша турчу Кудай буюрса проекттер. Эң сонун, эң сонун. Мен жанагы Махаббатым деген ырды Кыргызстандан сага сүйүнүп бердим, анан Казакстандан Димаш Кудайберген сураган. Ага бердим, бирок ал баягы азыр дүйнөлүк тур болуп, менимче Ошо айтабы. казакча деле ырдабай калды да. Англисче, Кытайчага өтүп кетти. Анан ошол мисалы сен ырдаган ырды бирөө жарым дагы жакшыраак чыгарып, жакшыраак дем берип ырдаса, автор сүйүнсө керек да. Мисалы Түгөлбай Казаков атабыз Жамгыр төктүн ырдагандан кийин жолукканыңда кандай реакция болду, кандай батасын берди, кандай сүйлөштүңөр?
мага кызык да ошол. Ушул конкурстан келди. Ошол учурда Түгөлбай Казаков ошол улуттук биринчи каналдын директору болуп турса керек эле. Анан ыраазычылык катарында бир белектерибизди алып алып, ыраазычылык билдирүү катарында барганбыз. Канат байке экөөбүз барып көпкө чейин сүйлөшүп отурдук. Булардын да тарыхы окумуш экен. Түгөлбай байке өзүнүн группалашы экөө ушул консерваторияда окуп жүргөн учурда группалашы бир кызды жакшы көрүшкөн. Анан бир күнү эле кат келди дейт. Кат келгенде эле группалашы партанын катуу чаап эле ыйлаган бойдон ызаланып эшикке чуркап чыкты дейт. Чуркап чыгып эле мени ЖД вокзалында көздөй чуркады дейт. Анан мен сездим дейт, бир бала болгон окшойт деп аркасынан чуркап бардым дейт. Ошентип отуруп анан токточу десем өлөм деп чуркап келатат дейт тиги киши. Анан ЖДга жеттир. Поезд жолго жетип, азыр поезд келсе өлөмдү эле күтсө же поезд жок дейт. Анан баягы ачуусу тарады да. Ачуусу тараган чакта тиги жалдырап отуруптур Түгөлбай байке. Болду эми жүрү сабыр кыл кетели. Көрсө сүйлөшкөн кызы мен ала качып кетишти. Отуруп калдым, кечирип кой деген катты жазып жиберген экен. Анан досу болсо өлөм. Бияк болбосо башка жака өлөм. Дей бергенден Түгөлбай байке болуптур анда. Жүр анда барып тиги вокзалдан поезд канчада келет экенин сурап келели. Анан ошого чейин саатын билип алып анан сүйлөшүп отуруп туралы. Сен о дүйнөгө узатып коюп мен кетейин дептир да. Анан экөө ЖД вокзалга барышат. Убактысын сураса 1-2 саатта келет деген го. Анан жүрүп могул жер ыңгайлуу экен деп Түгөлбай байке уже стебаться этип баштаптыр да. Могул жерден өлсөң сон коос болчу да экен депчи. Анан ошентип экөө сүйлөшүп отуруп күлүп чайнап ар кайсын эстеп анан кой өлбөй эле койгунчу кете береличи десе кой жигитсиңби ушакка сен чуркап келдиң эми сөзүңө тур десе кой бас деп анан экөө бири бирин алга чаап анан Кудай буйрса эми бул буйрук эмес турбайбы, Кудай буйрса башка деле жакшы кыздарга жолугарбыз деп тиги киши дагы анан экөө жана Донецкийдеги общагага келатыптыр. Общежитиеге келатыш. Анан бир заматта эле күн бүркөлүп баштады дейт. Күн бүркөлүп анан чагылган түшүп баштады дейт. Анан ошондо күн көркүрөп жамгыр төктү деген сөз менен кайрык келди дейт. Андан ары жок дейт. Канча аракет кылбайын жок дейт. Анан тиги деле унутулду дейт. Окуя деле. Эмки жылы жазында кайра ошол маалда кайра ошол күндөр кайда кетти деген кайрыктар келди дейт. Ошентип жүрүп анан 3-4 жылда жазылыптыр да буларчы. 3-4 жыл жазда келет дейт. Өзү келип буярлар эме мисалы үчүн бөлүк менен келет. Бир жерден гонорар алсаңыз бир траншты 4 бөлүп берет го, мисалы үчүн күтө бересиз го качан келет депчи. Ошол сыяктуу эле жазда күтөм дейт. Жазда жарымы келет дейт. Эмки жазда да жарымы келет дейт. Ошентип отуруп анан ушулар топтолгон дейт. Анан канчалаган инсандардын жүрөгүнөн түнөк тапкан чыгарма. Биз сендей бала кезде дейт аккордеондун ырдачыбыз Акаевдин учурунда дейт Назарбаев жакшы көрчү буларды дейт. Анан чакыра берчи дейт, резиденцияга чакырып эле анан бир күнү түндө издеп келишиптир дейт. Тигилер дагы эле отурат дейт, анан баары ырдап берчи дейт. Анан ошол жамгыр төктүн ырдасам, сиз Түгөлбай Казаков экенсиз. Өзүңүз кыргыз болгонуңуз менен фамилияңыз казактык экен. Көчпөйсүзбү Казакстанга? Мен сизге үй берейин, кызмат берейин десе жок рахмат деп ырдап коюп кетип калыптыр. Анан дагы бир жай өтүп, дагы бир жай келгенде анан кайра чакыртат. Кандайсыз, жакшысызбы, баягы ырдап бериңиз. Анан ырдап берсе, баягыдай эле сунуш. Бирок бул жолкусунда министр культура болосуз. Казакстандын. Мындай үй берейин, машина берейин, шопур берейин, балдарыңызды жакшы жерге окутуңуз. Фамилияңыз Казаков экен десе, жок деп кетип калыптыр. Ал киши дагы патриот эмеспи. Анан үйүнө келип, баягы ичине батыра албай анан үй бүлөсүнө айтып бериптир. Былтыр ушундай сунуш кылды эле жок деп койсом, быйыл ушундай сунуш кылды кайра жок дедим десе, сиз эмне келесиз? Келинчегим ал эмне кылган? Барыш керек болчу. Балдары дагы биз Казакстанга барып окумак турбайбызбы? Министр болмок турбайбызбы десе анан кой анан андай арды койгула. Кыргызсыңарбы? Кыргызга салым кошкула. Дагы далай оон жаратабыз, ошонун баары Кыргызда калат. Акыры министр болду да. Акыры министр болду, биякта болду Кыргызстанда. Анысы кандай булардын тарыхы өтө чоң экен. Ошондуп агай менен Белек Бекчай алып келип
агайга ыраазычылык берип, агайым бир ыраазы болуптур да, Түгөлбай Кудай атабыз. буюрса. Эми белегибизди эле укмуш белекпиз, эми баягы Нурсултан Назарбаев айткандай белектерди бере албайбыз, бирок көңүлүнөн чыккан бир жакшы белектерибизди алып алып, анан көңүлүнө жакпаса бул историяларды Айтып айтып бербейт эле. бербейт деле да. Анан сонун бапылдашып аябай Ыраазы бир болуп. сааттай отуруп сүйлөшүп, анан бул ырды деген жана Кайрат Нуртас дегенди ырдаптыр, уктуңбу дейт. Анан уктум десем, ошонун могул жеринен мындай кайрып койгону туура эмес, бирок мага жакты деп коет. Бул жерде бускан дагысы, бирок бул оңдоп коюптур кайра. Менин билишимче Казакстанда бул ыр өтө таанымал да, өтө Анан популяр. казактар казактын ыры дешет экен да, Түгөлбай Казаков деп атса анан казактын эле ыры деп коюшат экен да, бирок билбейт экен түпкү теги каяктан келген. Өзү биз көрөрмандарга бир кабарды мындай бир түшүнүктүү түшүндүрүп кетиш керек. Сен жана конкурстарга барып, ырды 3 күнүн ичинде жаттап, анан аны баягы жеткири ырдаш деп атпайсыңбы? Ырды ырдоо, үн менен ырдалган ыр кулакка эле жетет. Ооба. Жүрөк менен ырдалган башка. Жүрөк менен ырдаган ыр жүрөккө жетет. Ошого чечендер болсун, ораторлор болсун, аябай мыкты сүйлөйт, сөз байлоо күчтүү, бирок ал кулакка эле жетет. Ал эми аз, бирок саз сүйлөгөн акылмандар болот. Алардын сөз жүрөктөн чыккан үчүн жүрөккө жетет. Анан ушу Түгөлбай атабыздын ыры менимче ушу жүрөктөн чыккан ыр болгон үчүн жүрөккө жетип атат да, казак болсун, кыргыз болсун. Анын үстүнө тарыхы да бар да. Эми келечек муунда ушу конкурста дайындануу, ушинтип бир ийгиликти жаратам, кыргыздын желегин көтөрөм, кыргызга өзүм салымымды кошом деген болочок. Биздин эртеңки Гүлжигит Калыковторго бир кеп кеңешиң. Неден башташ керек? Кандай туура болот? Кайсыл этаптарды өтсө адашпайт? Сиз жана бир сонун теманы көтөрүп чыктыңыз. Бул тил маселеси бүгүнкү күндө аябай чоң көйгөй болуп атат. Алгач ошондон башташ керек го деген ойдомун. Ар бир Кыргызстан жаранын, ар бир ата энеге айтар элем, балдарды кыргызча тарбиялаганга аракет кылалы. Себеби бул бара-бара тил жоголсо эл оңой эле жоголуп кетет болуш керек деген ойдомун. Элди жоготуш үчүн биринчи тилди жоготуш керек. Ошондуктан тилибиз бүгүнкү күндө акырынан азастан кемип бараткан сыяктуу. Бул чоң маселе. Менин үй бүлөмдүн дагы маселеси ушул. Мисалы үчүн менин балдарым барып жаткан бала бакча орус бала бакчасы, кыргызча түшүнүшөт, бирок сүйлөй албайт. Ошондуктан кыргыз мектепке берсем деген ойлор дагы болду. Анан Кудай буйрса бара-бара үйрөтөбүз деген ой болуп атат. Ушул мен бүгүнкү күндө чалдыккан көйгөй силерде да бар болуш керек деген ойдомун. Мен бул нерсени билем, себеби досторум дагы ушул нерсеге көп айтышат. Эң биринчи бул тил маселеси. Балдарыбызды кыргызча тарбиялайлы, Кудай буйрса. Кыргызча дем менен, кыргызча каада салт менен, кыргызча рух менен тарбияласак, анан чыгармачылык бул ар бир балага бир кандайдыр жол менен келет болуш керек. Анан кыргызча тарбияланган бала сөзсүз түрдө бул мекенчил бала болот. Тилим, жерим, мекеним деген бала болуш керек деп ойлойм. Анан бүгүнкү күндө конкурс тууралуу айта кетсем, менин байкашымча, мен да ушул жаштарга сабак берип калдым. Көбүнүн табити бул Европа, Запад, Американын ырларына кызыгып, ошол ал эми жарымы болсо Корея болуп кетиптир да. Түндүк Корея болуп кетиптир. Жанагындай чачтарын кызыл-тазыл K-pop болуп, K-pop болуп. Анан биздин ошол салты мындай өчүп бараткан сыяктуу да. Ошол мекенчил балдарды тарбиялап алсак, өз мекенинде сүйлөп, өз мекенинде ырдаса жакшы болуш керек деген ойдомун. Ал эми ушул конкурска катышам деген балдарга айтар элем, сөзсүз түрдө англисче ырдагыла, себеби орусча ырдагыла, себеби алардын стили, тажрыйбасын алсаңар, бирок ошол эле стилде кыргызча да ырдаса болуш керек деген ойдомун. Кеп кеңештер ошол.
Алгач тилди көтөрөлү, мекенчил бололу, анан конкурстарга катышалы. Конкурстардан кыргызча көп ырдаганга да аракет кылгыла. Себеби азыркы конкурстарды байкасак, мурун билесизби Момеке? Кыргызча көп ырдап, англисче бир экөө ырдаса вау дечү элек го. ооба. Молодец экен, могул көзү карашы бар. Шер Азыр тескерисинче болуп калды. ошондой болуп калды. Көп англисче, орусча 90% ырдайт, анан кыргызча ырдаса вау деп калдык да азырчы. Ошондуктан эки жакка бирдей карайлы. Ошол эле учурда ким экенибизди унутпайлы. Патриот бололу, мекенибиз үчүн кызмат кылалы, алыста жүргөн туугандар, келиңиздер, мамлекетти көтөрөлү дегендей. Кыргыз үчүн кызмат кылып. Кыргыз үчүн кызмат кылалы. Ооба. Биздин акыры барар жерибиз ушул да. Америкада жүрөбүзбү, Испанияда жүрөбүзбү, Марста жүрсөң деле Кыргызстанга келип коет да акырычы. Түгөлбай атабыздай болуп, сени деле чет жакка чакырса керек менимче. Чет жакка чакыруулар көп болгон. Турцияга контракт менен чакырды, Казакстанга чакырышты. Бирок мен көрө алган жокмун. Башка жерден улутан болгон чакта өз жериңден султан болгонуң жакшы деп атамайтчу эле да. Ооба. Анан сыркарындай башка жакка барып тажрыйба алып келсем балким болор эле. Бирок бияктагы чыгармачылык калып калмак болуш керек. Кээде ойлонуп калам, барып келиш керек беле деп. Бирок ал жактын контракттары бир аз условиялары жесткерээк болчу да. 5 жыл эч жакка чыкпайсың. 5 жыл үйүңө барбайсың, биякта иштейсиң деген сыяктуу. Ошолор мени эметип койду, бир аз ойлондуруп койгон болчу. Балким барып келе берсек деле болмок экен. Балким тажрыйба алып келип, ошол жактан сонун нерселерди топтоп келип биякта көргөзмөк белек. Ким билет, мүмкүн ошонун артында сен бирөтөлө түрк болуп кетсең, Балким бүгүн тиги Мустафа Сандалдардын ордун басып, экинчи Кыргызстанга келбей, Кыргызстанга келсең дагы $50,000 келем деп отурсаң. Сакал өстүрүп алып, Ооба. өспөгөн сакалды азыр мындай сакал өстүрүп калышыптыр го, искусственный образом. Кудай сактасын. Орустарда жакшы сөз бар го, все, что не делается, к лучшему. К лучшему дегендей. Балким келинчегим менен жолукпай калат белем 5 жыл аякта жүрсөм. Башка бир түрк кызга үйлөнүп калат белем, же башка кыргызга үйлөнөт белем. Баары тагдырдан да. Мен ойлойм, биздин жашоодо мындай случайность деп коет го. Случайность жок да. Случайности не случайны, как сказал мастер Шиф. Ооба. Биз деген Кыргызстанда төрөлдүк, кыргыз болуп төрөлдүк. Мүмкүн билим алып, чет жакка барып, чыгып, келип туруш мүмкүнчүлүгүбүз бар, бирок биздин эң биринчи миссиябыз Кыргызстанда. Ошого сен Кыргызстанды тандап, Кыргызстанда калып, бир кандайдыр бир тыйындын артынан, кандайдыр бир мансаптын артынан Түгөлбай атабыздай болуп ээрчип кетпей, ошол мансап, ошол тыйын, ошол атак, ошол урмат бүгүн Түгөлбай атабызда бар. Демек, бизге ошол нак далил. Ушул жерде агарып, көгөрүп, бүт бийиктиктер багындырса болот деп. Ошого ойлойм, сен дагы Турцияга кетип калбаганың, Россияга кетип калбаганың, башка бир жакта султан болуп жүрбөй, биякта ултан болуп отурганың бул жөнөкөй нерсе эмес. Бул сени бүгүнкү күнү үй бүлө куруп, Кыргызстанга кызматын кылып, кыргыздын өнөрүнө кылып аткан салымыңдын бир кабары. Урматтуу көрөрмандар, эмнеге Кыргызстандын намысын коргоп, Кыргызстандын атынан конкурска чыгып, чет жакта болсо дагы ийгилик жаратат деген суроолоруңар болсо, музыканын коштоосу жок дагы акапелнадагы жүрөккө жеткире ырдай алган биздин таланттар бар экенин далили Гүлжигит Калыков. Микрофон сенде. Рахмат. Жаңы элеки ырдын таржымакалдары тууралуу сүйлөшүп кетпедик беле? Ошол жакта сөзү Алыкул Осмонов атабыздыкы, оны Асанкалы Керимбаев атабызга таандык, өзүнүн бир жакшы кенен тарыхы бар чыгарманы аткарып койсом, Сулууга деп аталат. Кош жан эрекем, кош дейсиң деп айтарын ба, мени күтпө, мен эстебе, ай сагынба, жаш кездердең ай, ынак сүйүү жок экен. 30 жаштын уламаркей, жагында. Кош сүйгөнүм,
коштошордо жалынба, сен жакшы элең, мен сүйө элек ай чагымда, ак сүйдөн ай көңүл калуу көп экен. 30 жаштын уламархей жагында. Бале! Чыныгы үн, чыныгы талант ушул. Биз Гүлжигитке ыраазычылык айтабыз, туугандар. Гүлжигитке бир эркин микрофон берип, биздин көрөрмандарга баягы ийгилик жолу деп ушул биздин подкасттын атын сунуштаганда Гүлжигит болду. Ошо ийгилик жолундагы биздин келечек муундагы өсүп келаткан биздин кыргызстандыктарга сенден бир ооз кеп. Алгач сиздерге рахмат. Алгачкылардан болуп, биринчи коноктордон кылып чакырганыңыздарга. Кудай буйрса ушул подкасттын көрүүчүлөрү, сүйүүчүлөрү, күтүүчүлөрү, көрөрмандары көп болсун. Мага окшогон таланттуу биздин жакшы байкелерибиз бар, бизден кыйын байкелерибиз бар. Ошолордун баарын чакырып, элдерге бир жакшы интервьюңуздарды берип, ийгиликтүү подкасттардан болсун. Сизге болсо үй бүлөңүзгө ден соолук, амандык болсун, мекенибизде тынчтык болсун, жалаң гана жакшылыктарда жолугуп жүрө берели. Анан бар болуңуздар. Кубанычтамын абдан. Рахмат. Биз да Гүлжигитке ыраазычылык билдиребиз. Гүлжигит келечекте мен баягы башында айткандай жараткан ийгилигиңдин 20% гана артта калды. Алдыда 80% бар. Кудайым сага күч кубат берсин, ийгилик берсин, үй бүлөңө амандык, тынччылык берсин. Кыргыздын багына кызмат кылып жүрөр. Ал эми биз келечекте кийинки подкасттарда жолугушканча коштошобуз. Бүгүнкү биздин эфир Технопарк коворкингде өттү. Ошол жактын жамаатына ыраазычылык билдиребиз жана биздин өнөктөштөрүбүз, биздин досторубуз Lights Creative командасына да рахмат. Бар болуңуздар, эмки подкастта көрүшөбүз.